эле чоң бир какыран эле талаа да бул жерчи. Суусу жок. Анан бул жерге кантип эле ушул жайды ушундай тандап калып ушул жерде баштадыңыз ишти? Бул 2020-жылы биздин акаларыбыздын демилгеси менен болгон бул жер. Ал акам өзү мигрант болуп Россияда иштейт. Анан бунун биринчи максаты ушу миграцияны жоюу боюнча болгон бизде план. А экинчиден Кыргызстанга бул жумуш ордун түзүү боюнча да. Биздин сел ошондой сел менен башталганбыз. Анан буну биринчи жылы bunun ограждениясын кылдык. Экинчи жылы уже биринчи сиздер көрүп турган мына көчөттөрдү эккенбиз биринчи жылы. А биз постепенно көбөйтүп кетебиз жылдан жылгачы. Бизде бул сууну чыгарыш деле оңойго турган жок. Буну ошо өзүбүздүн жаныбыздан чыгарганбыз. Бул жерге көчөттөргө деле, бул ограждениянын турушуна деле эч жактан долбоор менен бир гранттар менен кылган эмеспиз. Бул жеке ишкер өзүм акам кылган. Объемы 6000 куб. Бул только ошо бак дарактарга суу кампы. Кызыл сеңир деген айыл жактан чыгат, платинадан. 2 жыл алдым биз мына Көгарт дарыясынан алчубуз. А быйыл өзүбүз скважина каздырып, азыр через скважина чыгат. Бирок по-любому скважинадан дагы 2 подъем менен чыгат, 2 насос менен. Мунун суунун чыгышы бизге 1 жылда эле чыккан, но менин бак дарактар эгилген жылы чыгарганбыз. Бул скважина быйыл чыкты да. Аралыгы канча ошондо? Канча алыстыкта экендер? Мунун аралыгы 2 километр 300 метр болуш керек. Ошондой. Биздики ошо айылдын деңгээлинен бул жер 189 бу, ушунча метр бийиктикте турат. Буларды биз буну өстүрүү өзүнүн жолдору бар. Бунун өзүн эгип эле коюп койсоң, бул мындай шыңга түрүндө болуп тергенге неудобный болуп калат. Ошого биз булардын шагын көбөйтүү максатында обрезка кылганбыз. Азыр биздин бул бакта бир даракта 25-тен 35 шакка чейин шагы бар. Буларды өзү негизи бул 2024-жылга бул мөмө алыш керек эле. Биз буну шагын көбөйтүү максатында жылда обрезка кылып 1 жыл кечикти да мөмөдөнчү. Азыр буйруса, мына уже бунун шактары даяр. Уже кийинки жылгыга уже түшүмгө даяр буларчы. Бул жерде биринчи жылы 5000 теп черешня эгилген, коконгилерс. Андан биз ошол жылдары жакшы өстүргөнбүз. 5000 көчөттөн 200 түп гана көчөт куураган, калгандарын полный көктөндүргөнбүз. Биздин өзү негизи өзүбүздүн агрономдорубуз бар. Бул жердин климатын көрөт, көчөттүн состояниясын карайт, кандай бул жака туура келеби, биздин климатка туура келеби, келбейби, ошолорду полный уташнайт этип, анан кеңешип алып анан эгилген дарактар. Бул дагы бир 2 жыл, 3 жыл толук мөмөгө кирбейт да, бул азаздан алып көбөйөт да постепенночу. Азыр бизде сыноодон өтүпкөн бул коконгилерс бар, бадам бар бизде. Булар ушул жерге туура келет, климатына, бүтүк нерсесине, климатына туура келет. Жүзүм, мандарин, лимонду пробага алып келип эгип койдук азырчы. Теплицада өсөт аларчы. Жүздөн алып келип эгип койгонбуз. Бул кандай болот? Кайсыл жеринен ошибка кылабыз, ошолорду бир сыйра ушуларды өстүрүп, көктөтүп, мөмөгө киргизип көрөбүз. Анан эсти жакшы болгон болсо, даже көбөйтүп эгебиз. Булар черешнянын көчөттөрү, бадам, көчөттүн баары болгон болсо, ушу биздин полёда бүтүгү Турциядан келет бизде. Бизде местный көчөттөр жок. Ар бир көчөттүн түгү системасы капельный. Бул шлангадан мунун өзүнүн ондой капельный бар. Бул капельный
саатына 12 литр тамчылайт. Бизге 4 саат, 5 саатка bir көчөткө жетиштүү болот да суусучу. Бул сууну биринчи сууну эконом болот. Экинчиси жанагындай мурун биз биринчи жыл эккенде буну агызуу жолу менен сугарганбыз да. Анан сугарганда ар бир агатка бирден адам түшөт. Тосот, жанагындай не деп коет, жана жерге сиңип кетет, потеря болот да. Бунда эч кандай потеря жок. Ушул жерде азыр мына биринчи сектор деп коебуз. Биринчи секторда ошо 5000 көчөт бар. 5000 көчөттү бир адам ачат, жабат, эч кыйынчылыгы жок. Бунун ар жыл сайын биринчи жылы жазда буну суу кой берип аткан малда бир сыйра мынуларын карап коет, кнопкаларын. Жанында желе, жанында майда чүйдө токтоп калат ошолоргочу. Ошону ачып тазалап коет, жаап коет, болду. Сезон малында 30, 35, 40 балага чейин иштейт. Азыр просто жумуш бүткөн. Только эле сугат. Азыр сугатта 4 бала иштешет. Алдыңкы күндөрдө Кудай буйруса биздин ушу айыл өкмөт, жергиликтүү тургундар колдосо, биздин өзүбүздүн долбоор бар. Бул жактарда көрүп турасыздар, мындай кагыран талаалар турат бул жагычы. Ушул жактан бизде азыр долбоор бар, 500 гектарга ушу бак эгүү боюнча да. Кудай кааласа, ушуну кийинки жылдан ишке ашырабыз деп турабыз. Демилге кылган агабыз миграция болуп иштейт, мигрант болупчу Москвада. Ошого ал акабыздын селы только ушу миграцияны жоюу, ушу Кыргызстандан көчөт чыгаруу. Азыр бизден өтүп кетпеди, Өзбекстан алды да, бизден Түркия алды да. Алар жада калса муну коконгилерсин бир парагынан миңдеген көчөт чыгарат да аларчы. Алардын технологиясы полный өнүккөн. Ал акам айтат всегда, неге бизден Кыргызстандан чыкпайт депчи. Кудай кааласа ошонун аркасынан кетет. Азыр мисалы үчүн бул жерде муну коконгилерс биздеки бул мөмөгө киргенде мен точно айта алам, Кызыл Сеңир чоң айыл да. Биз Кызыл Сеңир деген айылдын баш жагында турабыз. Ушул жердин адамдары түспөйт этпейт да, терип ушун күндөчү. Жумуш орундары түзүлөт. Бизде буйруса дагы бул жакта дагы жакшы пландар бар. Булар мөмөгө киргенде Кытайдан полный оборудованиялар келет, сортировка кылат, размерлерине карап. Азыр бизде ушул таптарда Россиядан көп фирмалар договор кылып, уже заранее договор кылабыз дейт. Бул жаңактар былтыркы жылы эгилген. Анан бул жаңактарды биз сыноо иретинде алып келгенбиз. Биздин бул жер шамал болгондугуна байланыштуу. Биз жанагындай шамалдарды кыркуу максатында алып келгенбиз бул жаңактарды. Бул кыркуу кандай болот? Мисалы үчүн жанагындай шамал кыркуу деп коет экен, бул дөңдөргө эгип, чтобы муну колот жерлерге кичине шамал тийбесин деген мааниде ушу жаңактарды алып келгенбиз. Бул жаңактар чоң болбойт. Карлик жаңактар. Булар эксеңиз ошол жылы мөмө.